Екінші tür şartlar taksırım. Екінші tür şartları kitebinde жоқ. Şartul ada деп koyuyordu. Emi жаңағы жоғарыдағылар табылды, мойныңызға эмне болду? Милдет. Эми аткаруу үчүн шарттар. Оразада дагы ошондой бөлдүк, эсиңерде? Оразонун милдет болуу шарттары, анан аткаруу үчүн шарттары деп. Бул tür шарттардын бардыгы жакшы эске алгыла. Бул tür шарттардын бардыгы жогоруда аталган шарттар менен бирге табылган кезде, анан өзүнө аткаруу не болот? Жанагы адамдын өзүнө аткаруу не болуп калат? Милдет болот. Ал эми эгерде бул tür шарттардын бардыгы табылбаса, анда өзүнө аткаруу эмне эмес? Милдет болбойт. Бирок ажырык кылдырабы же кылдырбайбы, бул тууралуу кайра не бар? Эки көз караш бар да. Азыр төмөндөгү шарттар табылбаса, özü denesi менен баруусу не эмес, милдет эмес. Бирок ордуна башка бирөөнү жөнөтөбү же жөнөтпөйбү дегенде аалымдардын ортосунда эмне бар экен? Талаш бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча ажырык кылдыруу милдет болбойт дейт. Бул эки имамдын дагы бир риваяты. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча ажылык кылдыртуу эмне болот дейт? Мойнуна милдет болот деп ушундай кайчы пикирлер бар кыскасы таксы. Бул жерде эктен жакты туура деген немелер бар да. Абу Ханифанын сөзүндө туура деген аалымдар бар, шакирттердин сөзүндө туура деген аалымдар бар таксыры. Анан бул tür шарт бешөө болот. Канча экен? Бешөө. Биринчиси ден соолуктун чындыгы. Азыр бул жерде эмне деди? Ал-асиха. Бул жерде жалпы айтып койду да, ден соолугу чындар деп. Андыктан оорулууга, параличке, улоого мине албаганга, жана буттары жок адамдарга эмне эмес? Милдет эмес таксырым. Бай болсо дагы барып өзү барып аткаруусу эмне эмес экен? Милдет эмес. Экинчиси жолдун коопсуз болуусу. Бул жакта келет. Ва кана тариқу аминан деп кийинки сүйлөмдө келет. Түшүнүңөрбү? Жолдун коопсуз болушу. Мындай айтканда барып келгенге чейин сиз көп учурда эмне болосуз? Сизге зыян тийбегидей болуш керек. Анан сиз бараткан жолдо согуш болуп жаткан болсо, сизди атып чүрүп коюштары мүмкүн боло турган болсо, андай кезде баруу не болбой турат таксыры? Милдет, аткаруу милдет болбой турат. Түшүнүктүбү? Жол тынч болуш керек. Барып келгичеңиз сиз эсен аман барып көпчүлүк учурда эсен аман калууңуздун неси болсун? Ыктымалы болсун. Анан барып келгичеңиз өлүп калуудун ыктымалы көп болсо, жол мындай каракчы көп, бандит көп дейли, өлтүрүп коюшу мүмкүн, шарттар жок. Биз өтө турган, мисалы, бара турган мамлекетте согуш болуп жаткандыр, мисалы, Кудай сактасын. Эгерде ошондой болсо, эмне болбой турат? Милдет болбойт. Үчүнчүсү туткун болбоосу. Туткун. Түрмөдө жаткан адамдарга эмне эмес экен? Милдет эмес. Төртүнчүсү аял үчүн махрамнын же күйөөсүнүн чогуу болуусу. Бул тууралуу төмөндө дагы айтабыз. Аял үчүн махрамнын же күйөөсүнүн чогуу болуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар таксылары. Аллах жана акыретке ыйман келтирген аял, эми биздин аз муфтияттын белгилөөсү боюнча 120 километрден 120 жана андан көп аралыкка махрамсыз баруусу адал эмес деген. Бирок биздин доорда ушул маселелер каралбай жатат, досторум. Бизде мындай айтканда, балки мен жаман ой кылгым келбейт, мүмкүн бизде соодага айланып калды да. Келсе эле болду, клиент болсо эле умрасыга да алып кетип атат, клиент болсо эле фарзына да алып кетип атат, бул туура эмес таксыларым. Хадиске каршы чыгып, фик китептерибизде келген өкүмдөргө каршы чыгып, жекече нафсыбыздын кызыкчылыгы менен жашагандык бул туура эмес. Түшүндүңүздөрбү? Мындай маселеден Кудайым сактасын бар го. Биз Ханафи мазхабыбызбы, ошол мазхабты бекем карманышыбыз керек, бекем тутунушубуз керек. Анан өзүбүзгө пайдабызга боло турган нерседе дароо эле Шафи болуп алып, болбогон эле маселеде дароо эле Шафи болуп алып, же дароо эле Маликиге өтүп алып, же Имам Ахмадка, Хамбалга өтүп алып деген сөз туура эмес. Бул кызыкчылыкка жараша пайдалануу дейт муну. Мындай мүмкүн эмес шариятта. Эмне үчүн бир мазхабты ээрчүү важип? Өзү негизинен мазхаб ээрчүү түптү жанагы неме эмес, себептери бар мунун. Эмне үчүн важип? Адамдар мына ушундай өзүнө керек жерлерди териштирип, жакканын гана тандап алат да. Китептер жазылган да бүт. Мына карайт Шафи мазхабта мына жерде выгодный да, туп ошону кармайт. Андан дагы бир башка маселени караса, бул маселеде кимники выгодный? Ханафи выгодный, ошону кармап алат. Ошондой кылып туруп шариаттын
мойнуга келген жүктөргөн жоопкерчиликтерди акырында барып түшүрүп салат да мындай адамдар. Мисалга дарат алат. Денестен кан чыкты, Шафиде сындырбайт, басып кете берет да. Туурабы, Шафиде сындырбайт да. Бизде эмне кылат? Сындырат. Анан да барат дагы ошол эле учурда айталы. Дагы бир аялга колу тийип кетет. Ханафиде сынбайт. Ханафини кармап алат. Анан ошондой жоопкерчиликти мойнундан эмне кылып жатат азыр бул? Дарат ал деген буйрукту мойнудан барган сайын түшүрүп атат бул адам. Өзүнө жакканын тандап. Азыр моноо маселеде дагы таксырым. Даана ошол нерсе байкалып жатат да бизде. Балким тууганыңар, агаларыңар, инилериңер ажылыкка бара турган болсо, ошолор менен барсын. Апаларыңар, эжеке карындаштарыңар. Жөндөн жерде өзү туруп кете бербеш керек. Мындай шариатты эки жака бурмалай берген туура эмес, достор. Түшүнүңүзөрбү? Кайталанды темага. 5-чи, аялдын иддада болбоосу. 5-чи, аял иддада болбош керек. Бул идда бардык түрү кирип кетет. Күйөөбү ражаи талак кылганбы, байын талак кылганбы, күйөөбү өлгөнбү, айырмасы жок. Айтор эмнекен? Иддада болгон аялга ажылыкка баруу милдет, аткаруу милдет эмес. Түшүнүңүзбү? Милдет мойнуга жүктөлүп турат, бирок ошол маалда аткаруу не эмес? Милдет эмес.